ата мурасы болгон Саяпкер өнөрлүү кыргыз элинин тарыхында өчпөс изи калган баасы жок тулпарлар көп эле кездешет эмеспи. Айта кетсек, Манас атабыздын акуласы, Курманбек баатырдын тел торусу, Каныкей апабыз чапкан тай тору, Эрешимдин шарп буласы, Байтик баатырдын кер кашкасы, Атакенин кер кулуну жана Таластын Берен уруусунан чыккан Мингой жана Таластын Жамболот уруусунан чыккан Саке бийдин акчеке күлүктөрү кылымдар өтсө дагы күнү бүгүнкүдөй айтылып келет эмеспи. Эгемендүүлүктү алган жылдардан берки тарыхыбызда да орун алган мыкты тулпарларыбыз жок эмес. Тулпар тушунда дегендей 90-жылдарда атагы кыргыз казакка тегиз тараган легендарлуу Марадона тулпары жөнүндө жана тулпардын атагын чыгарган саяпкер Мыктыбеков Эргалы ага жөнүндө бүгүнкү берүүбүз сиздер үчүн. Ассаламу алейкум, кармак сыйлаган азаматтар. Тарыхта калган тулпарлар аттуу берүүбүз кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүз айтылуу Марадона тулпары жөнүндө болмокчу. Марадона Ысык Ата районунун Кебек би айылында багылып тапталып, аты алайга даңкы далайга жеткен өтө мыкты ийиттер жаткан тулпар экен. Мына биз ошо Марадона тулпары боюнча кенен сиздерге жакшы маалыматтарды берүүнү туура көрдүк. Урматтуу жамаат, биз мына жана сиздерге айтып өткөндөй белгилүү саяпкер, мыкты чарбакер Мыктыбеков Эргалы акебиздин үйүнө келип отурабыз. Келгенибиздин максаты мыкты саяпкер Эргалы акебиздин Марадона деген тарыхый күлү боюнча берүүнү ушу көрүүчүлөрүбүзгө сунуштайлы деп атабыз. Кенен бүгүн ошо Марадона жөнүндө кенен баардык жакшы болгон маалыматтарды баардык сиздерге сунуштайбыз. Алгачкы кеп кезегин мына Токтоналы акебизге берели. Токтоналы акебиз Эргалы акенин бир тууган иниси. Токтоналы аке, ушу биз келген максатыбыз Марадона жөнүндө. Анткени саяпкерлер чөйрөсүндө кийинки муун Марадонаны укканы менен көрбөй калышкан. Азыркы жаш саяпкерлерибизге дагы ушу Марадонанын ийгиликтери, жетишкендиктери, анын мүчөсү боюнча бир кенен маалымат керек болуп туру. Ана сизден ушу кеп кезегинен баштайлы дагы ушу Эргалы акем андан кийин Марадона боюнча айтып берсеңиз. Мен айтабыз. Эргалы бир тууган боюнча бала кезинен эле жылкыга аябай жакын болуп өстү. Агабыз, ул агабыз менен кой кайтарып жүргөндө эле кайсы ат жакса ошону өлдү алмашып алчу да, ушул мага ат жакты деп эле. Кичинекейинен ошондой жакшы көрчү. Анан кийин улактатты, эңишке түшүп жүрдү. Чуркап, ошо тойлорго чуркачу, биринчи келчү. Майгелердин баарын жөө дагы эңишип, улак тартып, ошо жалаң ушул ат менен жүрдү. Анан 73-75 жылы ошол Марадона колго тийип калды. Марадона өзү 75 жайлоодон үйрөтүп алып, өзү жагыптыр. Кой кайтарып жүрсө, жакын келип, жыттап өзү жоошмал да. Эми буйруп атат го деп ойлойм өзүчө. Ошону буйруп атат го. Келип тегеренип келип, анан кийин кетчү экен. Анан ушул жагып калып ушу үйрөтөбүз деп мага кайрылып калды. Анан экөөбүз ошону үйрөттүк. Кунанында, Кунанында 2 жаш, жаста 2 жаш болот да. Майда үйрөтүп, жайы менен минип. Анан кийинки жылы 3кө чыкканда, ипподромдон жана курсту утканда 3кө чыгып калганды. 86 жылы 3кө чыгып калды. 86 жылы Диего Армандо Марадона чемпионат ойноп чыкты. Мен барып көрүп, ошондо ипподромдо биринчи жолу ошондо чыкты. Тазагандуулардан чыкты. Анан мен шаарда калып, булар үйгө кетишти. Мен шаарда бир жумуштап калып, телевизордон Армандо тиги Диего Марадонанын оюнун көрүп, аябай жакты да. Анан эртеси күнү үйгө келдим, дагы эрке майлаш керек да. Бүгүн биринчи чыгып атса ипподромдон курсту тиги тазагандуулар баарын талкалап атса, анан кийин анан майлайбыз да. Анан эрке айтам да мен, турат десек эч ким билбейт. Мояктан бир спортсмен көрдүм, футбол ойноду, Диего Армандо Марадона деген. Марадона коюп кой десек, албак, макул болду сразу эле. Ошо менен атым Марадона болуп калды. Турат дегенде да бир турат болбок, ошону өзүм ойлоп коем, ыраазы болуп калам да, ыраса эле коюп турбуз. Эркектен макул деп ошо менен ат быштысында.
Keyingi жылы бул 7ге чыгып калат. Keyingi жылы чыгып атасың 7ге? 67. Анан биринчи жолу менен ат чабыш болду. Ат чыгып келди. Мурун чыгып жүргөн аты бар эле өзүмдүк. Бул совхоздун аты да. Ошол 3-чү болуп калды. Каскат чапты, а Марадонону бул чапты. Анда чыгып келди. Болду ошо менен анан кийин башталды бул Марадонун жоругу. Бул совхоздук болгондон кийин айылда специалисттердин баары тең сен өзүңкү болбогондон көбөй боло албайсың, давай улакка да бер дейт анычы. Улакка бер, балдар улактарчы керек, намыс керек деп. Найла жок, аны улакка да куш болчу. Улакка да куш болчу. Койгону секирген орундар ушундай. Эми өркөчү төөнүкүндөй эле болчу байкуштук. Намирбек билесиң го, бөлөкчө болчу. Азыр мына жерде качканы көрдүм, кимдикин Азаматтын телевизордон көрдүм, азыр жерде отуруп. Жакшы сымдуу ат экен, бирок Марадондукунда бөлөкчө аныкычы. Бөлөкчө бир жаралган өзүнүн доорунда жаралган жылкы. Анан тиге жетет, буга жетпейт деп азырда талаш тартыш болуп калат элдин арасындачы. Бирок ар нерсе өзүнүн убагында жылдызы жанат. Ошол убак менен азыркы менен чапканда, азыркы аттар менен чапканда кандай болот эле? Дагы эле чыгып жүрөт беле, же калат беле кеп анда эмес. Өзүнүн убагында ар бир нерсе үчүн жылдызы жанат да. Ага талашып дегенде мындай дегенде болбойт да. Бирок ат бир жаралган бөлөкчө эси менен ат жарашып калды да, бири-бирине ылайык болуп калды. Ал эгер эрге алга түш келбегенде, ошол чыгат беле, чыкпайт беле, же бир айгыр үйүргө кошуп коюп, анын балдары чуркайт беле, ошо менен белгисиз бойдон калмак. Анан экөө бири-бирин табышып, ошо менен легенда болуп калды, тарых болуп калды. Ооба. Анан дагы бир ошол дагы бир маселе да, бу Эргалакенин сайыпкерлигинин чеберчилиги да абдан жогору болсо керек. Эми ал киши уктабайт да. Уктабайт. Күнү ошо менен ат менен. Булар бир быйып уктап атканда таң атпай туруп булар тургуча мал салын жайлап, тиягында жайлап, тиги Марадонону да өсүнчө жайлап, туманбы, суукпу, кар жаап атабы, сууткан как болошун ошонун аракети ошондой болчу да. Өтө чыйрак киши болчу да. Мал дегенде, жылкы дегенде жанын берген киши болгон. Кудай ошого жараткан, өмүр кыска экен эме арасында. Дагы далай Кудай буйрса жүрмөк, ат чаап, тияк бияктын баарын аралап. Анан ошондой болуп калды. Анан сиз дагы ошо сиз дагы айтсаңыз ошо Марадонанын экстерьери азыр мүчөсү деп коебуз. Ушу мүчөсү боюнча өзгөчөлүктөрүн кайсылар эле? Эми алардын көзгө көргөн өзгөчөлүгү мунун эмеси өркөчү бөлөкчө болчу. Бир көкүрөгү бөлөкчө болчу. Мындай турганда мынамтып турат да, момдай. Эндүү беле? Мына ери, моерин ачыгын момдай турат. Момдай түз турат. Бүтүп атпайбы жылкыларчы? Мына ери жакында, аныкы мына момдай түп түстө момдай. Бер менен. Анан арты. Эми арты бөлөкчө. Соорусу. Мына молар өсүнчө бөлөкчө болсо. Сандуу турбайбы анда? Соору, анан сандары бөлөкчө момду балтаңдап, момдай болуп турат да. Туура алжың келгенде. Анан бою өтө бийик эмес болчу. Мунусу жанагы муну Акалтекиндин баласы да. Акалтекиндин баласы. Булары узун болуп, азыр жанагы битке чабылгандай, анчамча чабылгандай эле бутунан кетип атпайбы? Бул мынтип бербей. Аныкы бери кыска болчу аныкычы. Бебелче. Ошонусу күчтүү да, буту кыска болчу. Бакайы кыска болчу. Туягы өзү тегерек эмес. Сал момдай кандайдыр бир могу кээ бир күлтүрүндө жанагы кыстардын эмесиндей тырмагы күлтүрүндүү да момдай. Биздики мындай тегерек болот го. Аныкы мындай болуп турат, кичине мондайраак болуп. Кудай таала бир жараткан экен да турпар. Керемет, анан эч кандай тери тигиндей бери мындай деп бир кынтык таба албайсың. Мындайраак болсо жакшы болмок. Тигиндей болсо андан да мыкты болот. Жок, андан таппайсың андай. Мойну да коюп, вообще мындай. Кулагы баары келгенде. Негизи эбет кынтык таппайсың. Бөлөкчө жылкы болчу ал. Нака тулпарда ошол замандын тулпары ошол болду. Мындай жылкы азыр кайсы убакта жаралат, билбейм аны. Сизде маалымат бар да, ошол өзү каяктан чыккан бул Марадона? Теги каны, ата теги. Мен ошол убакта жылкычы болуп калдым бир байкелер менен. Анан энесин көрдүм. Энеси чакан эле кичинекей күрөңбүй экен. Анан Акалтекин жанагы Акалтекин могу Турут колхозуна билимине бука калмашып, сапсары жанагы Түркмөнстанда Акалтекиндер сарысы болот. Нака ошондой соору шакмат болуп турат мындай. Ой. Анан ал укмуш жылкы болчу ал. Ошонун баласы деп эми аны ким көрүптүр эми накасын. Бирок ошол үйүрдө болчу да беч. Ошол үйүрдө болчу. Мен өзүм ошол жылкычы болуп калдым. Күрөңбүй ошол Памирде болчу. Демек атасы Акалтекин экен да. Атасы Акалтекин болуп эсептелет. Анан энеси кичинекей эле күрөңбү.
Андан кийинки жанагы атасын тартып туруп тиги Шамил сары. Мына акал текени тарткан. Бирок мындай болгон жок, эми чыгарылышкан жок. Ага дагы ээси келиш керек да. Лайык болуп үчөө бирдей келиш керек. Түргөлүк да булчу. Ээси саяпкер. Ат анан чапкан бала келиш керек. Ошондо анда жаспайт, Үчөө бирдей келиш. Бирөө мына бала эле туура эмес кылып койсо, мээнетти бир аттыкы дагы саяпкердики деп өлүп атпайбы? Ооба. Канча ай суутасың, канча азап тартасың, ошону өлтүрүп коюп атпайбы? Убагында кой бербейт, тартып коет, жадайында далактап кой берип салат, жүрүшпөй салат, бурчун кетирип. Ушундай болуп үчөө бирдей келиш керек да. Булардыкы Кудай буйруп бурмунан Нурдин Эргалдын кичи уулу, ушул Кудай буйруп ошого ушул чыгыш керек го. Бул соңку буту жери сүйүп атпайбы, бул чопуруктай болупчу. Бул туура келмек эмес экен. Бул орто болуп, ошо туура келип калганда ошондон анан Марадон болуп калды. Эргал. Токтонал аке, анда ушу Марадонанын энеси жөнүндө сөз баштап калбадык. Эми анда ошону жакшыраак билген маалыматы бар Эргал акемдин уулу Аскатка берели. Аскат өзүң да тааныштыр, анан ушул Марадонанын ата теги боюнча маалыматты берсең. Мен Эргал атамдын эң улуу баласы болом. 73-жылкымын. Мен да көп ат чаптым. Атамдын жөнүндө айтсак, бир тууган иниси Байкем Айтбадов легенда деп. Ошондой киши болгон. Улак жагынан биринчи орунда турган, улактын тартта. Ат чабыш жагында да биринчи, жөнөкөй мына ошо тойдон деги эле калып көрбөптүр ошо вакытка чейин. Каза болгончу. Күрөш көндө киши. Балбатчылык жагынан Бардык жагынан, спорт жагынан биринчи болуп гана жүргөн киши болчу. Анан атты Байкем Айтбадов кичинекейинен эле аябай жакшы болчу деп. Кайсы жакшы ат көрүнсө ошону сатып алчу экен. Же айырбаштап алат алдында колхоздун алдында. Анан өмүр бою мал менен жүрдү да бабам. Совхоздун ири кайтарып жүрдү, 12 жыл кой кайтарды. Андан кийин жылкы кайтарды. Аны жана Австралиядан келген кочкорлорду кайтарды. Байкем айткандай 85-жылы Марадонду жазында май айында Байкем уйбакчы. Биз жаңы козу багып өйдө тоого көчүп барганбыз. Ошондо мурунку күнү папам айтты Байкемге. Аркан алып кел деп турабы. Бир кунан көрдүм, ошону алып келебиз деди. Анан бир 50дөй кунан бар. Биздин эле жакын эле бу Байкелерибиздин айылдын башында эле. Анан жазында барып алып келишти. Жакын эле бир 2 километр. Анан келгенде эле миндим. Жоош экен үйрөттүк. Эчтеге жыгылганда жок, бөлмөткен жок. Ошо 85-жылы үйрөттүк, жайме малга минилди. Минип жүрүп эле анан кийин кышында мына жээни минди атпайбы Байкем берип турат. Ошо 4 кунан менен чаптык кышында. Арабаны тартчу, кышында арабага салдык. Арабада жүрдү. Анан ат чабыш болгондон, кунан чабыш болгондон ошо жерге алып барып чаптык. Биринчи келдим, мен чаптым. Эң биринчи Марадонду ошо мен чапкам. Анан айерден биринчи келди. Анан эле совхоздор айгыр салабыз деп талашып калышты. Кышында болчу. Анан кышында бычылды. Март айында бычылган. Ошондон кийин эле анан жастан кайра эле жазында чаптык. Экинчи болду кунандан. Анан эле анан Байкем айткандай эме ипподромго барып чабылды. Ипподромдон биринчи келди. Ошондон кийин 86-жылы. Ошондон 95-жылга чейин тынган жок. Бул атты бир жумада 4 жолу чабылган күнү болгон. Суббота күнү чабылат, эртеси күнү чабылат. 4-күнү чабылат, кайра суббота күнү чабылат. Бир жекшембиде 4 жолу чабылган күнү болгон. Ошо сөзүбүз каралжыда, ошо 4 жабышка чыдаган атты эмне жем менен макчы эле? Арпа эле. Арпабы? Бул ат азыркыдай условия алмалда жок болчу. Азырда бар сарайыбыз ошо кочкорлор менен турчу. Өзүнчө бөлүк дениги да жок. Алмалда биз тоодо беде жок да бизде. Беде дегенди көргөн жок. Арпа менен эле чөп болду. Болду ошо витамин берүү деген жок. Жок, анан бир дары да салынбай кетти алат. Укол да салган жокпуз. Эчтеге эме көрбөдү. Ал ат боюнча Байкем айткандай 100 жылда бир жарала турган ат го. Ай жаныбар. Азырда андай көрө элекпиз.
Анан ошол Аскат анан мына ал аттын атасы Акал Текен Айгыр экен. Демек ал убакта Сайыс Нуанда жылтыраган, сиз айткандай жылтыраган, соорулары шахматтай болгон сары түстүү, алтын түстүү айгыр болсо керек. Таза Акал Текен, а? Энеси жөнүндө маалымат барбы? Атасын байкем айткандай Түркменистандан бул Турут колхозуна подаркага келет. Бияка. Анан бул биздин директор алардын директор менен сүйлөшүп эки букага айырбаштап алат. Анан эме гладкий скачка чабып алат. Акал Теке. Биздин эме совхоздун намынан ипподромдо турат чабылып. Анан бияка келип анан үйүргө салынган. А энеси болсо мен Алматыда да 3 жыл иштедим. Ат чаап Кулмаханов деген атын чаптым, ошо Дегерес конь заводунун жанында болдум. Ошол жактан 11 бие урдалган экен. Ошо жактан келген бие да. Бул биз жактан үмүтүлген эмес, ошол жактан келген бие. Ошол жакта Наркен деген чал жакында эле каза болуп калды, 91-денкеге чыгып каза болду. Ал өмүр бою Казакстандын эң биринчи папамдай болгон саяпкери. Дегерес конь заводунун зафермасы. Ошо киши менен чогуу бир айылда жашадым мен 3 жыл. Ошо киши айтканда жакшы биелерибиз урдалган деп. Жылы да келишип атат да ошол. Аны мен айтып атпаймынбы? Аягында ал Марадонун энесин бул берде эле багылып жүрдү Кошун айылыбызда. Анан аягында 99-жылы мен сатып алдым ал бийди. Сатып алып багып жүрдүк карт аягында. Кулуну менен алдым. Ошол маалда тишин карасам бардыгы бар тиши. Өгүлөнүп калат экен да, таңдайы менен эле жеп калат экен. Тилин эле эметип калат. Тишин уч эле калат экен. А Марадон мына 27-ге чыгып өлдү. Марадонун тиши андай эмес болчу. Бүтүн беле? Бүтүн эле болот экен, түшпөйт экен жылкы баласыныкы. Аныкы Марадонку оркой эле мындай эле болуп эметип болчу. Ал бий бир 30-тан ашып анан өлдү го дейм. Мен кеткенден кийин анан да 1-2 жылдай өлдү. Мына карабайсыз аке. Бул тулпарлардын өзүнүн мындай сөбөктөрдө бекем болот окшойт го. Азыркы жылкылар 20-дан кийин эле шелпейип ээги түшүп калат. Марадонун ошондо каны аңгыл Акал Теке да, Текин деп. Аңгыла Текин болду. Аңгыла Текин болду каны боюнча. Ошон үчүн жанагы таза кандууларга мына 7 километрге да чабып жүрдү. Мен деген Кочкорбайдын конь заводу укмуш болчу. Каракетовдики ушундук болчу. 54-чү конь завод. Ошол аттар 7 километрге жетчү эмес. Бул ошо 7 километрге ипподром, жок, Марадонго. Марадондон 7 километрге да чабылып жүрдү. Кыска аралыкта чабылган. Асты 48 километрге да чуркады. Эң алыс чуркаганы 48 километрге чуркады. Кайерден ошону айтсаңыз? 48 километрге бул эмеден Капчагайдан чуркады. Башпай калды. Казакстандан 48 километрге да биринчи келди. 30 километр, 35, ал эме 20 километрден ары карай болчу. Мурун азыркыдай жакын аралык эмес, аябай алыска чабылчу. Анан жакынга да чабылып жүрдү. Жерден 9 километрге да биринчи келди. Чабылган прямой чабылчу. Бул ат багы Толубай сынчынын сынына туура келген тулпарлардын бири болуптур да. Универсал деп койсо болот да бул атты. Анан жана байкем айткан улакка түшсө, сен өзүң эле улак менен алек боло бер. Улакты да тебелеп турат. Мен да көп түштүм. Папам да көп түштү ат менен. Сен эптеп эле улакты алдың дейт. Алдың болду кетет. Тискинин да кармабай эле кой, улак менен алек боло бер. Өзү алып барат. Айжан. Ушундай акылдуу болчу. Бөлөкчө. Анан Аскат дагы ушу дагы бир суроо да, ушу мен да угуп калам. Бул 94 жолу чабылып, 91-келди деп кыска маалымат угуп калдым. Ушул боюнча кеп кылсак. Бул канча чабылды бул өзү тарыхында? Бул мен жаңы эле айтпадымбы, бир жумада 4 жолу чабылган күнү болгон. Анан биз ушул вакытка чейин эсептейли экенбиз. Анан жөнөөлү көйлө бул ошо 86-жылдан 95-жылга чейин тынбай чабылды. 9 жыл катары чабылды. 10 жыл. 10 жыл катар менен чабылды. Ошо эсептесең 86-дан 95 бүткөнгө чейин 10 жыл болот. Андан кийин 96-жылы бир 2 жолу чабылды. Анан 97 чабылбай калды. 98-жылы 3 жолу биринчи келди. Акыркысы 2000-жылы шайлоо берет деп эме өтөт деп ушу азыркыдай эле выбор болор да. Бу Сариев кандидатурасын коюп улак ат чабыш өткөзгөн. Ошондо эң кичүүнү 89-жылкы
каза болуп калды. Иним эң аягында ошол чабылды 2000-жылы. Ошондо канчада болуп калат? 17 жаш болуп калабы? 17 жашында башка ел өттү. Жок, 4-чү келди. О, Бул иним бөлөк аты менен биринчи келди. Булакка салган аты Ай менен. жаным. Марадон 4-чү болду. Мындай ошол э. эң акыркысы 2000-жылы 4-чү келди. Ошондо буттан кетечи. Жок, 95-жылы кеткен буту. Манас 1000 жылдыгына барат, машина авария болуп, ошол жерден бутун ооруткан. Андан кийин кайра буту жакшы болуп эметкенин артыңкы оту болчу. Алдыңкы отун бул Дегерес канизотуна эме Дегерестин 70 жылдыгы эле ошого барганда ошо алдыңкы отун оорутуп алган. 1000 жылдык жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол 1995-жылы Манас атабыздын 1000 жылдыгы болбоду Манас эпосунун. Ошондо канча жашта болуп калат Марадона? 12-де. 12-де. 83-жылкы. Ошондо элдин баары Марадона утат деген Туура тарап турган экен. Туура. Эми ошол чабыш жөнүндө да бир кененирээк айтып берсеңиз, эмне себептен алып болуп калды? 95-жылы май айында 9-майда 50 жылдык болду. Бул согуштун 50 жылдыгы болуп, жеңиштин. Бул Бишкектеги ипподромдо болду. Ошондо ГАЗ 66 сайын. Ооба. Биринчи 30 километрге чабылды. Ойбай. Анан Марадон ошондо жарым кругка алып келди. Жалгыз келди. Жарым кругкасында келди. Андан кийин Манас 1000 жылдыгына Августтун аягында. 23 августта бул биздин Чүй областы бүт баардан колонна болуп кетишти. Мен барып бул Бишкектен узаттым папамды. Ошондо жанында дагы бир Кунанбайтал бар, Марадон жан. Ачык эле жана гастарбайттар менен кетишти. Астында автобус, гаилер сопровождать этип барат, анан кийин гай токтойт да. Астындагы сопровождать. Ошого коюлуп каласыздар. Анан бул машинеден жолдон чыгып кетет. Машина кулайт. Ошондон анан артыңкы отуна ортат. Ал 7 күн мурун, 6 күн мурун таласка кетишкен. Мен биякта чабышта калдым. Шеримкуловдагы Медетхан Шеримкулов. Бияка Манас 1000 жылдыгын өткөзөмдө бу жерде калдым. Иним экөөбүз эки ат менен бу жерде калдык. Папамды жөнөттү. Анан бу жерден экөөтөн биринчи келди. Түнү менен барсам, ошо 6 күн болуптур. Биткеле бастырып атам деди. Ат болбой калды. Буту момда экен. Артыңкы оту. Ошо гастарбайттар машина ат баты менен оодарган туура. Ат менен оодарылат. Анан буту артыңкы оту аябай эле экен. Жерге мындай туяктын учу менен коюп туруптур. Анан кечинде мен миндим, мен бастырып эле акырынан сот өмөт максап атат. Анан папама чаппай эле кол дедим. Мен де чаппайм деп атып десем, ал маалда губернатор ким болчу? Феликс Колов. Эмне кылсаң да чабасың деп чаптатат ошондо. Анан акыркы кругта эле бул Кекен Байкенин бийеси биринчи келди. Ошо акыркы кругта чогуу кетти, анан жарым круг калганда алдырды. Аксак боюнча анан 6-чы келди. Ай жанар, тулпар болбосоң кой кал. Бул бие менен айырмасы ал Марадонку асман менен жерди. Бул ушул Кекен экен Дерская экөө беттешти эле. Ошол жерден беттешти. Адам мурун. Жок, андан мурун чабылган жок. Бир чабылган жок экөө. Бул бие ашып кетсе 4 жолу 3 жолу эле чуркады. Бул бие эң биринчисине алып барганда мен билем, Разан деген айгырыбыз бар болчу. Казакстанга алып барып чапканда биздики биринчи келди, бул бие илинбей калды. Андан кийин алып барып кайра чуун Төлө бидің 330 жылдыгына алып барып чабышты, ошондо 5-чи келди. Бул Кекен Байкен Карагер биеси. Дерская. Андан кийин эмеге бул Манас 1000 жылдыгында астында отбордо 2-чи келди. Бул Беловодскийде чабыштында 2-чи келди. Андан кийин Манас 1000 жылдыгында 1-чи болду. Андан кийин Казакстанга алып барып чабышат, ал жерде илинбей калат. Андан кийин жана Жамбылдын 150 жылдыгында 1-чи келген. Ошо боюнча чабылган жок го дейм. Андай 5-6 эле жолу чабылды. Марадонду айтып атпайсызбы? Бир жылда жөнөкөй эле бир 15 жолу чабылса, 10 жылдыгын эсептесеңиз 150 жолу чабылат. Ошондо 150 жолу чабылган болот. Аны биз эсептей албайт экенбиз. Азыркыда эмес, ал убакта Айтыңыз. чабыш көп болчу да. Эмнеге дечи? Көп болчу. Суббота воскресенье обязательно. Же 5-чи күнү же дем алыш күнү 2 күн тең чабылат. Же суббота воскресенье. Ат чабыш аябай көп болчу. Экөндө тең обязательно. Тай азыркы жиптер ошол убакта тай менен торпак болчу. Ар ким алына жараша
торпок саят, же тыңырагы тай саят. Өкөтөң Марадонду. Өкөтөң. Баары эле түңүлүп калчу. Марадон келгенде бүгүн Марадондуку деп эле шалдырап калчу. Ушундай болчу да. Анан канча жол чабылган эсептеп жүрүп, аябай чабыш көп болчу да. Субботага сени чабыла берчү. 3-4 бир жумада чабылчу. Ошондо чуркаган. Эмне деген жылкы. Андай жок да азыр заманда, андай жок. Турар Кожобердиевдин деме Кара Балтада болдум мына байкем иним чапты, байкемдер мен биякта калдым. Малда. Ошондо эң биринчи машина сайылган. 2141 деген москвич сайылган. жаңы москвичтер. Жаңы чыгып келген Ошол москвичти утканда 3 комнатный квартирадан экөөнү айырбаштата ишкен. Москвичтин баасы ошондой болгондо. Үйдүн арзандыгы тигиндей, машинанын эң алдыңкы машинасы болчу да. 91-жылы мына 30 километрден байкемдер биринчи келип, байкем эсинде самолет туттук деп келген. Самолет туттук деп келген. Аке, анан сиз ошону айтсаңыз, ошондо канча чабылды эле, канча айланпа болду эле? Эми кайсында? Ошол Турар Кожобердиев Канча чабылды эле? Мен барган көп да, алды бир жак 80 да. Эми чаң эле болуп калды, чаң эле болуп калды. Аердики немеси де кичине тарыраак экен. Куругуч, куругу. Суунун үстүндө кырда экен, тектирде экен. Тарыраак экен, аны санаган ошо эстеде жок. Чаң эле болуп жатып калды. Коркуп бугу жыгылбаса экен деп ойлогонуң эле бул да. Бала жыгылбаса экен деп жыгылбаса. Ошентип отуруп аягында бир кызыктай эл болот экен, Марадон келди. Алдында тосуп эл жибербейт. Ошондо аралап өттү бул. Марадон менен биринчичи аралап өттү. Андан же машинебизди бербейт, үстүнө чыгып барышып. Карабалталарчы майлагаламай улак бересиң деп. Машина үстүнө чыгып алып билеп жүрүшөт. Анан эмесин ырымын берип улак тарткыла деп. Анан айдап алып өзүм айдап келген москвичти. Москвич 20 ай болуп турган убагында азыркы тиги 4 эме 570 болуп турган убагыдан кычырат, чайнап турган убагы. Ошентип өтүп келгенбиз. Ал заман башка заман болчу да. Байрам заман. Эми сөз кезегин Эргал акебиздин жээни сизге сөз берсек, сиз өзүңүздү тааныштырып, анан ушу Марадона, анан Эргал акенин ийгиликтеринен бир эки онун айтып берсеңиз, көргөн билгендериңизди. Мен айтсам, Эргал менин тайкелерим болот. Мен 9 бак айылынамын. Атым да Мирбек. Мен да ушул убагында ат чаап, Астырбак ошондо ушу тайкелерин кечип, тайкелер менен Марадона чуркап турганда, андан башка да күлүктөр бар эле, Бактоору, Жылдыз деген ушундай жакшы аттар бар, ошолорду чаап тургандан мен аралашып, ушулар менен жүрүп калдым. Ошондон Желди суу деген жерибиз бар бул жакта. Аны бүт билет. Азыр да чаап жүрөсүз. Азыр да чабылат ошол жерге. Анан ошол жерге чапканда 30 ат чабабы, 20 ат чабабы, ошол аттар да элдин астынан баягы чуп атат эмеспи кеде? Чуп аткандан чуркап барар элем. Бар тайка. Бүгүн кайсы аттар чыгат? Биринчи, экинчи, үчүнчү аттар кайсылар болот деп, ошонун ичинен. Дегенде ошондо көзүрдөй эле айтып койчу. Мына могу ат деп 5 атка чейин айтып коер эле, ушул аттар жетишип келет деп болду. Ал айткандай ошол аттар келет, жетишип келчү. Ошондой. Астыңкы топтун аттары келет да, ошол астында келчү. Мен айткандай көзүрдөй эле билчү. Албай сынчылыгы бар болчу да. Ал атты көрүп эле бул чабышка жарайт же бул улакка жарайт деп эле айтып койчу, мындай айтканда. Ушундай иш болчу. Көргөндө эле. Анан бир эмесин айтайын, ошентип чубатып мен такай ошол канча ат чапса ошончомо сурачумун. Обязательно ат кеткенде. Анан бир жолу тетиги эмеден татыр, стрелниктин башына татыр деген жер бар экен. Да ак карык көк муска чапты тетиги. Тоонун башына чапты тетиги. Ошондо серпантин экен, мындай чабылат экен, тиги тоонун башынан тиги кое берген жери көрүнөт экен, ушундай бийикке чапты. Татырды ат чапкандар баары эле билишет болуш керек. Анан ошондо аттын баары чубатып кетти урий. Анан элдин баары турат, карап турабыз. Анан тиги байгени машинеге салып келди, анда кассацияльный машинелер. Тай торпок. Тай торпок, эчки койду ошондой. Анан ошондон тиги бир текеле акырып атат машинанын үстүндө. Анан байке кимдер болот десем, тиги теке сеники бакырып атат деди. Азыр көрөсүң сеники болот деди, ушул деди. Билген эмедей айтты да. Анан эле баягы келип атат, аттар келатканда карасак эле биринчи Бактоору, экинчи Жылдыз, анан могу Дуңгандыкы келди. Дуңгандык 3-чү, меники 4-чү экен.
Ana aytkanda 4-нче тек экен. Айткандай текемелик болбоду, колтойгон мешектей тек экен. Ana ошондой көз ачыктыгы, ошо толбай сынчы деп айтылып атпайбы? Ошондой эле кийинки муумдун толбай сынчысы да бул киши ушундай болчу да. Мындай айтканда. Атты көрүп эле айтып койчу. Жаман деп айтчу эмес атты. Любой атты минген аты мунуку күлүк болчу. Көсүн билчү ошондой. Аттын көсүн билсе ат чуркайт экен да. Ana ушундай сайыпкерчилиги бар болчу. Анан эми тияк буяктардын баарын көп сайыпкерчилиги, мал чарбасы боюнча баарын айтты. Бирок бул бирөөлөрүн айткан жок. Бул ырдаганда, тайкем ырдаганда. Бул буякта калчу. Анакей. Мына ырдаган боюнча. Бул киши мен айылдын тобунда, айылдын башында жашайм. Булардын сарайы менен тушташ болуп калам, бир ортосу 2 километр ушундай сарайы менен булардын. Анан эртең менен кисанан малына чыгат мындай. Кырдап жылкысына жөнөйт да. Айылдын башы менен кетип. Анан ырдайт, таңга мал, жылкыга таңда барат да. Анан ырдаганда тим эле таңкы эме менен үн менен укмуш келет го, бул ушундай жаңырып, укмуш ырдачу. Азыркы кылчылар бер жакта барат, туубаса болчу. Аяктыгы жагынан бар. Жанагы суу айтпа, тойлордо такай ырдачучу бул кишини. Артисттик жагы укмуш болчу ырдаганда. Булар өздөрүнүн тукумунда бар керек, бул эждемдер ырдайт, катуу ырдайт. Анан балдар да жүрөт, балдар да жүрөт жакшы. Ал жагы да бар болчу да, бир эмесин айта кетели. Баягы спорт жагы да бар, iki яндан да бар болчу ушуна. Бүт жагына мунуку төп келишкен да, кыргыз айткандай, бардык жагына. Эргал акемдин кичи уулу Нурдин эми өзүң дагы ошо Марадонадан аябай көп чаптырсың, көп байга алыпсың. Сенин эсиңде көп болуш керек. Көп маалыматтар бар болуш керек. Сенден кененирээк кеп угалы эми ошо өзүң да бир жакшы баштасаң ушу Марадонадан. Эми биринчиден атам жөнүндө айта кетсем, бул киши эми өтө байкем айткандай сергек, анан өткүр киши болчу өзү. Биринчи эле кол салчу уруша кеткенде. Эртесин кайра эле унутуп коет. Жара көрүлүктө жайы бар болчу. Анан эми атты да таза кармаган, колу да жөндөмдүү, жабдыктарды аябай жакшы алып жүргөн да. Устачылыгы да бар турбайбы? Анан мамам дагы жабуун да жакшы тиккен, ал жагынан да өнөрү бар болчу мамам да. Суусун дагы иреттеп берчү, жылуу суусун, арпасын жууп берип, мамам да эмгеги чоң болчу. Анан мен ат жөнүндө айтсам, бул аттын касиети жооштугу бир бөлөкчө болчу да. Арабага чегесиң, жалынан эле минтип эле жетелеп кете бересиң. Бош болуп калгандачы. Анан бир эмеси Зоракан Кайназаровага чаап калдык. Сокулуктан. Алды дегенде эле бир круг начар экен, жыгылдым. Алдыда бараткам. Бир где-то 500 метрдей эле бардым го аябай. Жыгылдым. Ошондо старттан тияка чейин 500 метр жыгылдым. Ошо бир колум сынып туруп, бир эсиме келсем, ошо турган экен, ошо аттар тосуп тургандай болду да. Ушул жерде турган. Болбосо тебелеп кетмектир жана чаңда. Ошо ойдон элешип мени скорыйга салып кеткенче Табыл деген байке тартып барган бизди. Раматылык. Ошол киши ана жетелеп кетти. Ошого чейин эч барган карабайбыз. Азыркы аттар чогуу эле жарышып кетип атпайбы, же тескери кетип атпайбы. Анан да Казакстандан 30 километрге чаптык. Ошондо барып туруп 500 метрге кайрыла беришти, андан бир ташка чалып жыгылды. Мамда таштар бар экен, эңкейиш чыгар. Жыгылдым, эми ар жакта дагы бир эки казак турат карап тиги эмеде бурчунда. Келип мингискенде жок, ошо башым менен тийип калыптырмын. Арбада алып берип эптеп отуруп сотрясение алып калыптырмын. Ошол эми 30 километр чуркаган ат, ошо момту энтигип тери кеткен, ошо менин жанымда турат да кой. Кетип калмакта. Ошол туягынан эптеп кармап темселеп улам жыгылып туруп, анан кийин айланып атпайкшы, айланып атып, мойнуна секиргенде эле кетти. Эптеп бутумду оодарып кайра 4-нчү кирип бардым. Карабайсызбы, ошол да касиети бар да. Эмне деген касиет? Анан анысы бар, анан бул аттын көп чабышта чуркады бир жооштугу, оозду ала качпайт. Кой берсең курчтугу катуу эле болчу да, курчу. Анан азыр айтып атпайбы, азыркы кээ бир сайыпкерлер бияктан айтышат, азыркы чабышта жетмек эмес депчи. Кандуулар бар азыр, каны күчтүү деп. Бул кан болобой, бирок сөөк бир жаралыш керек да. Анан ошол чуркатат болуш керек деп ойлойм да.
Азыр эсептесем ошол картайып калганда далын могу учунан өркөчкө чейин эсептесем 3,5 менин колум менен болчу да ченегенде. Азыр көрүп атам, аябай жакшы гүлүк аттарды көрүп атам, өркөчтүү аттарды 3 эле болуп калат экен менин колум менен. Өркөчтүү мыкты экен деп эле ченеп келем, жок тиги жетпейт. Ошо картайганда ченебейт. Демек көөдөн аябай бийик экен да. Көөдөн анан бели бүкүр болчу, бели да күчтүү болчу. Соорусу казандай болуп. Анан буттары бүт жагына келгенде согончоктор маякта чыгып турат. Улакка салсаң дагы ал байкем айткандай ойногучу, койгону, эңишке да түшүп жүрдү. Мен да көп булакка түштүм мен. Ал бир жаралган ат болчу да. Ошо Марадонаны канча жыл чаап калдың? Кийин башка балдар чапса керек. Мен 7 жашыман чаптым. Ошо менен 10 класска чейин чаптым. Оор болуп калсаң деле чапкан экенсиң. Бир жерден оор болуп калганда ушу желди судан чапканда ылдый көчтө кыйнабайын деп жетелеп алчумун. Ошондон жетелеп чуркап отуруп анан кийин желди суу повороттору көп да, көрүнбөй каласың. Анан бар токтойт, туруп алат, баспайт. Анан артынан тигилер кууп жакындап келгенде анан кийин жөнөйт. Кайра желдирип алып, жетелеп алып чуркайм. Анан эмеге барганда, чатка барганда минип алчумун. Болду, Актамга барганда кое берет тустан. Ордунан эле кетчү. Акырын тартып кете бересиң. Ал убакта Кашкат, Маңгылдар постоянно биринчи, экинчи келип атты, экинчи, үчүнчү келип атты. Ошолорду эми Марадонду биринчи келет Казакстандан. Тиги экөө байге келинбей калат. Бир жерден эми кыскараак анан кийин акырын көп кыйнабай келесиң. А тияктан ордунан кое беришет. Ошо жетпей калчу ошо экинчи, үчүнчү келген аттар. Анан ошол азырдагы ошол жанагы азыркы саяпкерлер деле мыкты да. Ооба, эми тарыхы болбой эл болбойт дейт го. Эми ошо Марадонанын экстери боюнча азыркы аттардан кем калбайбы? Эми билбейм, мен эми баары эле өзүнүн атын макташат, бирок мен мындай ат көрө элекмин чын айтканда. Мен деле анча-мынча ат чаап калдым байкелер менен. Ошо аралашып жүрдүк. Ал бир башкача ат болчу байке. Эми ал универсал да мындайча айтканда. Азыр эми билбейм, азыркы аттарды жана гүлүк аттарды арабага салып же булакка салсаң буту чачырап кетет болуш керек. Ал бүт жагына болчу да. Анан атам экөө бири-бирине төп келген да. Анан Казакстандан бир чабышын айтып берсем, өтөгөн деп которушту кеңешти. Атын которгондо ошондо эме круг, азыркы кругтар түпсүз болот го. Ал убакта өйдө 500 метри мындай жайгыраак экен, калганы мындай эле адыр болуп кете берет экен. Кайра эңкейиши, ал да биздин коштектердин асты аябай эле түз да ага карагандачы. Анан бияк жагында бир камыш бар экен, дөңдүн биягында. Местный аттар барып, ошол жерге туруп алышат, жашынып. 2 кругтан кийин кайра чыгышат, өздөрү билип атты иши. Аягында кругтун иш жагын дыты менен айдап койгон. Аты эле чыкты ар жактан бир круг калганда. Ошол бойдон айланып келип анан кийин бир сарторат жабышты, чоң эле бала экен. Мен өзүм жананча километр, 35 километр чапканга чарчап калдым мен. Жананча эңкейиш. Жабышты ошол бойдон чыкпайт. Же мен кетип кала албайм, биягы өтүп кетейин десем айдоо. Ошо оң бутум түйүлүп калды. Уже өзөрүп жыгыла турган болуп бардым. Аягында эптеп эле атты кое бердим, бөлүнүп чыгып кетти. Келгенде байкем бар болчу, ал түштө эмне болду, бутту айта албайсың уже. Өзүм чарчаганман, кыйкылып бутум эле. Анан бирөөсү тартып жиберди, ушундай болду. Анан дагы бир эмеси атарда ал убакта сүлөт деген Казакстанда аябай күчтүү болчу да. Сүлөт өткөрөбүз деп анан кийин ар бир район учуш керек да. Анан Талапты району келди. Биз намыстан чаап бердип. Анан келди, мына бийдайың, мынакей бедеңди алып келип чыштап кетишти. Анан бир автобус берди чалдарыңды уже мен салып бер деп. Марадонго бир гастроль беришти. Ошондо дагы атамдын ак көңүлдүгү 6 ат жүктөлдү бияктан. Ошол гастрольге. Эмнеге алар жүктөй билбейм, жалгыз эле салып барбайсың. Ошо жүктөп алып барышты. Ошондо Талапты районунун боз үйү 320 боз үйдөн биринчини алды. Атам сразу эле төлгө кылып эле болду, биздин ат чыгат деди. Анан кийин мурунку күнү отурсак ошо атты бастырып келгенден кийин
казактар келет, анан атам эмнегедир бир жаңылды да ошол жерден оолу. Казактар такасы жок чабат экен, таканы алалы дегенде байкем айтты, Эрик таканы албай эле койсоң болобу? Ушуга эле көнүп эле чуркап жүргөн депчи. Анан тиги бүт кесилгенде тазалап турган такаланганда, казактардыкы тазалабай ошо чабышпай. Анан ошо түз эле эме экен, 1 круг 3 километр экен. Могу аяк жагында ошо тоонун бет жагында мындай кайрак таш экен да, кызыл таш. 30 километрге чабылды, ошо 118 ат болду. Алдыңкы эле 2 ат көрүнөт болду. Эчтеке көрүнбөйт. Алдыдагы Чаң. чаңда. Ошо жүрүп отурум, анан кийин ошо 1 круг калганда эле кое бер дегенде, атың жакшы болсо деп. Ошо алыс эле экенде, ошо 30 километр өзү чуркаса, анан 3 километр кое берсин. Бөлүнүп эле кеттим. Алыс эле болчу артымда. Анан тегерестен Чечендин бир буурулатын алып келдик деп бир районун айтып атканда, ошондой сөз болуп аткан, ошо кичинекей ошо эсимде. Ошол жакындагандан жакындай берди. Ат оңго эле тартып эле кача берди. Акыр кругта бери көстө, элди көстө жөнөгөндө. Улам жа качап, моюн качап, улам сабап отуруп ошо бойдон кирип келдим, бир 2 метрдей эле артта келди тиги буурулат. Келгенден кийин арткы уттан ошо кан маякка чейин чачыраптыр дейт. Мына байкем көрүп. Мени тиги Талапты району ошо кишилери сүйүнгөндөн уруп барат, мени эңем деп ошо бойдон читабачыптыр, чаңга онагым бойча калдым. Башымда аттар тебелеп кеттир. Аягында Тогон байкем төртпө-төрткө лимонад менен башты жууду. Чачтарым зым болуп калып аягында. Ошондой чабыштар болгон. 12-тө ишеп 2 машина өттү. 5 сомдук радиодон баштаган тай торпогун мен 7 класска чейин жазган бир. Ошон тетрадьты жоготуп алгам, аны көп эле аябай эле көп байке уткан. Ошондо 12 эсиң. Анан дагы 2 машина. 2 машина. 66 жана ГАЗ-66 95-жылы 9-майда утту. Анда да өзүң чаптың беле? Жок, мен мына байкем чапты, андан кийин Тако байке чапты, дагы бир каскадер бала чапты. Андан кийин мен чаптым, көп чаптым мен. Андан кийин Марат классташым чапты, раматылык. Нурман чапты, раматылык. Андан кийин Айдин иним. Ошондо 7 бала которулуп атат. Элестетип көрсөңүз. Азыр сөзүңөр алжыда, азыркы заманда бир бала 7 атты чабат оштурупчу. Мына бут кетип. Ал убакта бир атты 7 бала, демек бул 10 жыл тынбай чуркаган, бул не деген керемет? 12 жыл тынбай чуркаган. 12 жыл, жаныбар. Мен аягында бутум уже тартайып болбой калгандан кийин классташым кичирээк болчу, раматылык. Ошол отурду. Андан кийин ал чоңоюп калгандан кийин Нурман, ал эметкенден анан иним отуруп атпайбы? Карабайсызбы? Ошончо жыл турган. 11-класстан чапканыңды айтсаң. Мен Стрельникке барып, могу эле Арашанга. Анан кийин ошол жерде чоң той болуп атат. Анан бир сары кунам бар болчу. Өзү ичке кунам болчу. Атамда эмнегедир бала жыгылат деди, эмне болду? Кругу да начар болчу. Ал да жана бактын арасында да. Ээр токуй коюп атпайбы? Ипподромский ээр токуй койду. Уруп баратып эле артка шыпырып да көрсө, же басмайлда жакшы тартпай койгонбу? Жакшы эле акыркы кругта уруп келаткам. Повороттон кайрылганда эле эмне болду билбейм, тебеленип эле калдым, тиги болуп кетти да. Андан кийин эле ишип болбой калдым, ушу башыман ыйлап эле отуруп калдым. Анан Аскап байкем 11-классынан ошол жерден чаппады. Бул үчөмчектин кашкатын ошондо талант байкем. Ошондо эмеге дайындап чыккан Казакстанга бир чоң чабышка. Ошо маразон семис болчу. Ошондо байкем 11-классында бут жерге тет. Ошондо биринчи келбеди. Ошондой. Токтонал аке, мен азыр бул Нурдин бир айтып өтпөдү. Мен да азыр абдан бир мындай толкунданып кеттим да. Бул Нурдин жана казакта чабып атып, жыгылып анан ташка баш уруп эсоп тура албай атканда тиги аттын токтоп берип турганын айтпайсызбы? Анан эптеп миңзе кайра чургаганын айтпайсызбы? Бул не деген касиет? Эми атта акыл болуш керек го, бир кандайдыр бир жаратылыш үчүн. Баарлардай боло бербейт. Же кандай бир эме кылып койгон ушул ээсин таштап кетпей, илгерки уламыштарда деле айтылат. Аттардын ушундай бир касиетинчи, ээсин таштап кетпей, согушта, урушта ошондо жанында болгон үчүн.
Анан бул Марадона ошондо чыттап алып тиги азыр карап бала жыгылса эле ат кошо кетип атат. Кетет сайрап. Ушкан койдо кетти. Эмнеге кетпейт атчы. Карачы ээсин тыштабай ошол жерде күтүп турат. Эмне деген? Утулуп дайын жылкы кетиш керек эле бескен бойдон. Жок, ээсин тыштабай ошол жерде карап туруп бул өзүнчө бир Кудай жараткан чоң касиет болчу. Бул жылкыны ошондой бир кереметтеп жаратып койгон. Мээ бар да. Ошондой жылкы болгон. Анан бул негизи армияга барып дивизиондон бир гана приемга бар болчу эриктин. Өзү круговой спортсмен да. Жамбашка салып чабат да. Ошол менен дивизиондон биринчини алып чыкты. Көтөрдү. Анан чуркаган укмуш эми чуркаган жерден илбой жерден эле чуркасын. Жакшы эле этиңдейрээк туруп алып мындайраак туруп керге чейин дейбиз. Эми биз деле жакшы эле чуркайбыз. Жакшы эле кетип бараткан жаныңа шуу дейт түшөт. Иште жүрдү. Кийини карасаң кол тоюп жанындагысы Эриалы сен белиң ичке болуп атат. Барбай эле койсоңчу деп. Буга окшогон курсактар деган эмеле барсың дейт да. Жок, мен чыгам дейт да чыгат. Кол тойгон эме шак эле шапалады. Кандайдыр бир ичкерээк болгону менен табигый кароосу бар, анан ыкчылдай албай бул. Өтө ылдам да, өтө ылдам болгон. Чуркаган жагынан, булактан, еңиштен, анан өзү клоун болчу да, мындай биягы да бар болчу. Бул жанагы ат чабыш булактар чыкта жүрөт, баары артында эчип жүрүшөт. Тиги эркин сөзүн угуш керек да. Күлдүрө берет. Үйдө тура сөзүбүз, эми оозуң ооруп калат да, ыкшыта берет, бирдемени окшоштуруп эле бирдеме айта берет, ыкшып эле күлө беребиз. Биягы да бар болчу. Бар жагынан келген адам болчу да бул. Жаратылышы башкача адам болгон болчу. Удулдук жагы, ырдаган жагы, күрөшү, чуркаган жагы, улак иши кылып саяпкер. Бар жагынан келген экен. Биз бир жагынан бирөө болсо болот, болбосо совсем эчтекеси жок эле жүрүп атпайбыз. Жашап кыйраттык деп жашап өтөбүз да бул дүйнөдөчү. Аныкы бардык жагынан келген адам да. Көп кырдуу талант. Бардык жагынан келген адам болчу. Анан Марадонага кайтып келсек, сиз ошо Марадонанын дагы бир эсиңизде калган, өз көзүңүздөн көргөн бир чоң байгезинен айтып берсеңиз. Мен ушул чагатаңын олгайын. Бишкектеги чабыштын же казак туугандардагы чабыштагы бул эми далай жаш өтүп калды да. Бул мен шопурмун. Анан кабар берип жүрөм бир эмени ветпомоштун машинесин айдап алып. Анан тек катчан барыш керек болуп калды. Токмоктун бери жагынан Үшкенал деген жер бар эле. Казактар менен чабыш керек болуп калды. Бери Кашкат деген аты бар экен, Күлүк казактын. Ошол аябай эрегишип калды да, Марадона менен чабабыз. Анан кийин мен кабар берип жүргөндөн барып калдым. Сен да Аскат чапмак аттыч. Анан бардык 5 ат чабылды ошондо. Кашкат кайтып атат. Марадона менен чабылганда 9 ат чабылды. 9 ат чабылдыбы? Ба уколду тиги кимди сайбадыбы? Утайлы укол сайгандагы Марадонда. Тиги бул Торат бар, Карпайт акенин Тораты бар экен. Торатты мыкты деп ачкан Карпайт акенин Тораты да мыкты күлгат болчу да. Анан бардык укол сайып атышат. Тиги буттары ооруйт го же оорубасын дейби. Анан кетти, жолду бир укмуш экен да. Мындай каналдын жээги экен. Каналдын жээги. Катуу жерде. Ошо менен кетти, артында УАЗик менен кетип баратабыз. Балдар кетти. Анда санда эле повороттордон көрүнөт, ошентип отуруп артынан жеттик. Ошондо жаңы булакка салып жүргөн жагаттар мөрөгө жакындаганда кой берип жетпей калып атпайбы. Мөрөгө кой жанынан жакын сүйөп кой беришет да. Сүйүнүп атпайбы. Марадон келип ошондо жетпей калып атат ошолорчу. Ошо менен казактын кери кашкаты кабыргасы ушундай ачылып, кабыргасы көрүнүп турат ушундай. Мыктат болчу негизичи. Анан ошондо Марадон байкуш жалгыз келди. Аскат эми кайра өзүң дагы бир эки мыкты жактарын Марадонан эсте калган учурлардан айтып берсең. Жаңы эле инем айтпады, Зурахан Кайназаровдун ошо 100 жылдыгы болуш керек. 92-жылы болчу. Анан бияктан салып бардык. Жазында болчу. Июнь айында болчу. Анан кийин барганда эле алдыма алды. Марадон биринчи келет деп эле элдин баары тең Марадонду карап эметет. Анан кунан чабышы болду, анан ат чабышка анан инем чапты. Кой бергенден эле бир 500-600 метрден алдыда болчу. Чыкканда эле астыга кетти. Где-то 90 аттын тегереги. Бул эле эме Сокулуктагы Кайназаров. Анан кругу да жаман экен. Элдин астынан жыгылды. Байкем экөөбүз скорый менен алып барганбыз. Инемди ошол жерден салдырып. Жыгылганда эле чуркадым артынан.
чуркап мен жеттим, жеткенде эле байкем менге келди. Ат ошол жерде турат. Кеткен жок. Атты биз караган да жокпуз. Анан кийин жанынан өтүп Ии. Дандара болуп турган экен да. Жанынан кетти. Ана менин жолдош балам эмеди. Силер скорыйга алып алып скорый келди. Ар жактан биз көтөрүп алып элеметтик деп. Барса эле колу түшүп калды. Оң колу эки жерден бир жеринен сынып туруп, бир жерден. Ана моунун баарынан чыгып кетти. Акырет болдун баарынан чыгып туруп, бул эмесинен сынып. Көтөргөндөрү колу менен түшүп калды. Ат ошол жерден силерди скорыйга чейин келди дейт. Бул эме деген ат мен эме. Өзүнчө биз бала менен эме кылып жүрөбүз, ал скорыйга чейин Баланы Мен айтып өткен ыйланымда келет. Папам экөө бир укмуш бир жаралган. Тубаса рожденный жаралган. Анан жана иним мен айтып атпайм, бир жумада 4 жолу чабылган деп. Суббота күнү бул жерде чабыш болду, бул айылда. Анан жекшемби күнү да чаптык. Анан 4-чү күнү апамдын жолдош баласы бар болчу. Эмил деген Сурахматов. Бул баласы Миргородо болду. Сурахматов деген Азиз. Ошонун атасы менен дос болчу. Аны ошо киши келди. Эртең эме Казакстанда чоң ат чабыш. Кеттик деп. Анда папам бир ишенген өзү бир бөлөкчө киши да, мындайча айтканда. Байкемде айтып койду, везучий киши деп. Коркпай ошо кеттик деп эле эртең менен жүктөдүк. КамАЗ айдап келди, ошо бардык. Анан 2 ат, 3 ат алып бардык. Бирөөнү топко чаптык, ал топ байгеден биринчи келди. Анан экөөнү атка коштук. Марадон анан дагы бир Бактору деген ат бар болчу, Кочкорбайдан алган. Анан акыркы кругта бул жалгыз бараткан. Артынан где-то бир 200 метрден да алысыраак биздин берки атыбыз бар. Андан кийин казактардык. Бир 10 чакты ат артына бардык. Сарат. Бу инисинин баласын да алышкан. Ал 3-чү бартат. Бияктан алышкан казактар. Анан баратып эле мен финиш бул жакта болсо трибуна, ошонун бет маңдай жарымысында турчумун. Көбүнчө ошо ат чабышта биягында турчумун. Менден өтүп анан көптөн кийин жыгылды. Баратып эле мындай кичинекей өмөлөр экен азыр. Кирип эле чыкпай калды. Чаң эле чыгып калды. Чуркадым, бир кат кетти, анан төө сайган биринчи. Ошо берки Бакторус биринчи келет, а Марадондун инисинин баласы экинчи келди. Анан чуркап жетсем, 2 судья турупту. Ушундай бала жыгылды, Марадон кетти, балаң кетти dedi. Ошондо эми 10 чакты аттын тотпойм, бул Марадондун артында бараткан берки. Артынан кетет, кайра жетишип калып 4-чү болгон. Бул өзү минет, эми кетип калбайбы? Ат эчтеге, ал бул бир бөлөкчө жаралган ат, андай ат жок. Анысы өзүнчөбү? Анысы өзүнчө анан. Ошондо ат ошондо сен деп атканда кичинеси Жок, ошо бери фиништен өткөндө 4-чү киргенде кишене кийбеди. Бак, ыза болдубу, кандай болду? Карабайсызбы ошо? Эми ошол жерден жанагы беркилерди канча ат менен огонь жасап кеткен, ошол бат эле расстоянияда Кайра жетишип атпайбы? ондай ыргытты да барынча. Ары бериле. Ара жерден кичине кийди. 4-чү келди. Намыска келген экен да. Мен алыс эле болчумун ошондо, жана жыгылып калганда көбү өтүп кетти да. Бат эле басып кетти кайра. Улан төрүн сана. Анан бул эң катуу чуркагандардан азыркыдай да жана айтпадык, условия жок. Эмелер клетка жана андай жем чөп көйдө анча эми арпасы го аябай жакшы болуп атты. Чөбүн да жакшы, папам болгон жакшы чөптү тандап келди. Тоонун чөбүн да алып келип берчү. Аябай карады ометкен. Анан такалаганда жума сайын эле така которо берчү. Папам улам эле жешилип калды. Бир чабышка барат, сразу такасын алат, кайра өзү такалайт. Дары жанагындай көргөн жоктун тотпойм. Анан бул аттын өзгөчөлүгү азыркындай условия болсо, ушундай чабыш болсо, бул машинеден загородка кылса тоссо Укмуш утма экен да. 100 бер жагы эле бир 150 жолу чуркады, мындайча айтканда. Жөнөкөй эле мындай эсептегенде. Анан карабайсызбы эми? Ошол 1000 жылда да жанагынтип машина оодарылып, жанагынтип кырстап калыптыр. Анан тиги сиз
9 майда жеңиштин 50 жылдыгындабы кайсы жылында утуп атпайбы жанагы ГАЗ 66 машина. Өзүңүз бар көрдүңүз да ошондо. Мына мен сүрөтүмдү көрсөтөйүн, ошондой эме биринчи келип мына бул Марадонун сүрөтү. Жана ошондо биринчи келген. Ошол чабышты өз көзүңүз менен көрдүңүз да. Анда ким чапты эле кайсы чабан элес? Анда инимдин эме классташы. Жылы майдын 9-унда жеңиштин 50 жылдыгында аябай жакшы дайын экен ат, аябай. Кээде эми туура эмес болуп калат, кыйналып калат. Эми биринчи келсе дагы жакыныраак аттар келчү. Ошол маалда жарым круг алды да келди. Бул 4 круг калганда 30 километрге чабылган, 4 круг калганда эле жалгыз чуркап баштады. Артында топ бар, бирок аябай эле жарым круг алды да жүрдү. Ошо боюнча келди. Акырында бир эме атты жолдон кошушту жана тиги сарайлар жактан. Ошол эле жерде калды. Кызы чуу болуп элди кыйкырды. Бир кашкатты кошту. Жалгыз келди бак. Аябай табында экен. 1000 жылдыктын алдында эле. 95-жыл болчу. Анан ошондой чуркап аткан учурда азыркы жакшы ат чуркаса эле жуучулар көп түшө эле сат деп калат да. Ошондой мынча пулга сат деген маселе болдубу? Папама Казакстандан көптөө уттуктап атпаймынбы? Анан бир инем айткан жана чоң ат чабышына барганда ошо колхоздун директору мынтип айтты. Атты сат мага деп. Анан папам айтат, ой саткысы келбейт да. Эми папам айтып койчу, 4 балам бар, 4 эркекпиз да. Анан 5-чи балам дечи. Анакей. Марадон. Анан жок, сатылбайт, бул совхоздун аты дейт да. Совхоздун аты болгон Марадон. Кийинчерээк анан кийин өсүмдүккө чыгардык. Анан бул совхоздун аты мен кесилип кетпеймин десе, директорлоруңа бере турган өзүнчө рубль берем, 1 мешок рубль берейин. 1 мешок рубль берейин деп ошо саттым деп эмдет. Ошо 91-жылы айтылган. Ошондо жок, бул сатылбайт деп эметилип калган. Анан директор айткан экен, сени бүт өлкө тааныйт атың менен, папам айтты. А мени ким тааныйт? Мен бир эле район эле тааныйт. А сени казак, кыргыз баары тең тааныйт. А негизи казактар атты эң жакшы көргөн казак эли. Ошон үчүн жакшы ат чабыштын баары тең илгерide ошо төө сайыл турганда бизде тай торпок, тай эң чоң байгебиз болчу. Аларда төө деген укмуш болчу. Аттын эң күлүгү Марадондун убагында аттын эң күлүгү жана Дегерес конь заводу буларды укмуш болгон. Алматада. Ошо заводдон чыккан аттын баары тең бул кара кемерде көп болду. Анан Дегерес ошо Алматанын тегерегинде ошо аттардын баары менен чуркады Марадон. Алмак салмак деме турушту. Мына бири чыкса бирин жайлап, кийинкиси кийинкисин жайлап аттыр да. Которуп турду. Канча ат өзгөрттү булар. Бул Кыргызстанда дагы эмне деген аттар ашып кетсе 1 жыл чуркайт же 2 эле жыл чуркайт. Ал 2 жылда бир 2 жол чабат же 3 жол чабат. Ошондо. А тиги ат тынган жок да, эчтеги. Кичинекей майда чабышка да чабылып жүрдү, чоң чабышка дагы. Эчтеги айныган жок. Мына бир мисал келтирейин. Азыр ушу азырда Кыргызстан боюнча Каракыз деген бие, укмуш бие да. Чынын айтканда. Ал да бир 2-чи Марадон. Анан мына мен экөөнү салыштырган. Бул квартира сайылбадыбы эмеде? Байтык Баатырда. Андан Ормон хан Баатырда, Ош шаарында. Ошто болбодубу? Ошого чабылбады мурда жылы. Анан биринчи келди. Анан өзү да бала айтып атпайбы? Жолдон корктук деп. Жолу аябай жаман экен, асфальт экен деп. Таштак экен деп. Эңкейиш экен деп. Ошого бир чабылгандан кийин эле бутунан коркуп эмет, андан кийин Ормон хандан да квартира учту. Бутун туягын аябай эле ортуп койтуп деп атпайбы? Андай чабышты Марадон өмүр бою өткөздү да. Жалаң мындай жанагы 66-нын утаарынын астында өкүл атамда папамдын досу элдешип келиптир казактар менен. Мираж деген аябай күлүк аты бар экен. Казактар 6 ат тап келишти. Биз бияктан 2 ат алып барып чаптык, анан көлдөн келди 10 ат чабылды. Бул Шамшынын жана эме Токмокто стеклозаводдон
Шамшырдын эмесине Белине чейинби? эмеге чейин чабылды. Ал жалаң эле асфальт экен. Жээги жок асфальт экен. Ошо казактар Марадон биринчи келди, Мираж деген экинчи келди. Болду, ал Мираж бир жыл жакшы чуркаган экен. Болду, андан кийин көрүнгөн жок алат. Көбүнө жана иним айткандай баары тең келиш керек экен. Туяктан баштап, байкем айткандай. Туягынан баштап кулагына чейин келиш керек. Ээси дагы өзү да келди. Бекем чыдамкай. Азыр аттар аябай күлүк, аттар көп. Анан сөзүн сүзгө дагы бир мен унутуп коелук деп бир сурап коюшум керек. Марадонаны бычмалат деп уктум. Бул Марадонду байкемдер жана алып келип үйрөткөндөн кийин кышында мына жээнибизде отурбайбы? Байкемде чапты. Мен эң биринчи чапканым Марадонду. Кунанында, кышында чаптык. Ага чейин арабага үйрөткөн папам, араба тартчу. Анан минсек укмуш. Өзүн минип жүрсөң эле укмуш болчу. Анан курч дагы болчу. Анан папам билген үчүн оймай кылып жүрөт да. Анан битке суутtu канчамча эле жерге. Арабада да жүрөт, анан суутугандан кийин Кунан чабышка алып барып чаптык. Мен чаптым, биринчи келдим. Анан келгенден кийин эле бу жерде директор менен бу жерде орус спор болчу. Затегин. Селекционер да, жылкын. Алмалда жылкы аябай көп болчу бул совхоздо. Жакшы айгырлардын баары тең бар болчу. Анан айгыр салабыз дейт. Анан папам да жанагы айтып атпайсызбы, бу бир эле ат менен эмес, койдон 12 жыл передовой чабан болгон. Мына байкем билет, канча медаль алган, канча грамотасы бар. Газетада область боюнча биринчи орунда турган. Жана эмгек кызыл ордени келгенде да талашып папама деп тияктан келет. Анан биякта чоңдор акырын буруп бөлөк кишиге берип коюшкан. Ошондон ыза болуп папам койду чыдап аткан. Анан эмен директор келип эле алабыз атты деди. Айгыр салабыз деп. Папам бу байкемдердин айылында бир атабыз бар болчу, Абылбек деген атабыз. Келип эле бычып салды, кечинде келип эле. Жазын ушу марттын баштарында. Анан үйгө бактык атты. Кой менен чогуу турат, туут кой менен. Сакманчылары бар. Анан кийин директор келбеди. Келип эле эмет анан үйдө турганда мен сени соттотом дебеди. Атты үйгө багып атпысың. Мына ошондой папам дагы эмне деген киши. Ал Марадонду ошо кичинекейинен билген үчүн жана Кунанды да үйрөтөт, жана бычканда үйгө багат. Анан сыртка чыксак Алмалда кар мээрден болчу. Мен ошо сарайдан келип, бу Алмалга айылына келип, анан окуп кайра барчумун. Баса албайсың кардан, сыртка чыгара албайсың. Сук тиет да. Анан полдо турат үйдө. Полдо. Шишиди, бутунун баары шишиди, киндигинин баары шишиди, аябай кыйналган. Анан жана кой сарайдын ичине киргизип битке жетелеп коюп сакман болуп атканда. Бу Канат байке койчу болчу. Жана родилкалардын арасына битке жетелеп анан кайра киргизет. Папам коркту. Бул ат өлсө соттотом деп кетти, Ырсалиев. Жанында толтура жана селекционер эмелердин баары тең кесилмек, чынын айтканда. Анан папам аябай коркуп эметтеген соо болсо экен. Ошондон кийин эле 2 айдан кийин кайра чаптык. Ошо бычылгандан кийин эле экинчи чабышы. Чыдамкай экен да. Бул ат бир бөлөкчө жаралган укмуш. Кунан чабышка чаптык, экинчи келди. Андан кийин жастан баштап чабыла берди. Жайдан баштап ипподромго барып чабылды. Айырдан биринчи болду. Анан күзүндө биринчи болду. Анан байкем Марадона деп ошо 86-жылы 3 жашында Марадон деп койгон. Бул ат бир папам экөө, иним үчөө 8 бала которду деп атпаймынбы? 8 баладан эң көп чапкан мына 8 жыл иним чапты. Мен эң биринчи чабышында иним ээрин токуп бердик. Андан мурун Марадондон мурунда күлүк атыбыз бар болчу, Кашкат. Бул Муталиден алган күлүк аты бар болчу папам. Аны мен чапчым. 5 жыл чуркады биринчи болду. Марадондон да мурун атын 5 жыл чуркады. Анан мен ал Кашкатка миндим, токтолуп калган, уже 12-13гө чыгып калган ат болчу. Марадон 3тө 4 жашында чаптык. Кичинекей эле ээрден чыкпайт. Жана кички ээр токуп берди. Казактын ээриби? Жок, монголдордун ээри, анжан ээр деп. Ошону токуп берди. Ээрден көрүнбөйт, кичинекей корком.
Ана bir колунан кармап алып келдим бияка. Бу прямой болду, бу алмалдын эмесинен анан тегин жана пермайды котуп аябай алыс жерге чабылды. Жайында болчу. Бу кичинекей деген өзүнүн классташы, ошонун эме отургузуп атат да. Ошонун өзүнүн классташынын эмесине отургузуп атканда ошо Марадону биринчи иним чапты. Кичинекейинде аттан көрүлбөйт. Анан колуна минтип кармап алсам тың болчу. Колун минтип кой бер деп эметип. Анан көп жерге чейин жарым жолдон өткөнгө чейин жанынан кармап эметип бардым. Анан кете бер дедим ана. Где-то бизден 1-2 километр алыс барды. Анан тиги Кашкат менин артынан бардым. Ошондон баштап анан чаба берди. 8 жыл тынган жок. Анан ошол 8 жылына жалпы 12 жыл чуркаптыр Марадона. 12 жылдан бир токтобой чуркаган 12 жыл чуркады. Андан кийин 2000 бул башагы 17 жыл чуркады. Анан ортосуна кичинекейден эме Бутунан жаракаттанып токтоп бутунан эметип калгандан кийин 1-2 жолдон чабылып коюп жүрдү. Анан постоянно улакка салынып калды. Ошо 95-жылдан кийин эле улакка иним чоңоюп калды. Папам бизден атын аячы эмес. Анан айтсаңыз ошол 12 жыл, анан ар жагда 5 жыл, 17 жыл чабылып ушул буту кетирбей чапкандын сыры эмнеде? Эргал аке өз сайыпкерликти кимден үйрөндү эле, башкача сутчу эле? Папам эч кимден үйрөнгөн жок кой, өзү эле тубаса малчы болуп жүрүп эле, ал киши ата согуштан каза болуп калат атасы. Анан 4 класста окуйт. 4 класста бүтөт. Анан өмүр бою малчы болуп жүрөт. Анан өзү тубаса районный. Кожомкул атабызды эч ким баягы гантел менен турник менен эчтеке менен займыс этпей эле Кудай бир жараткандай, эмне деген ушундук. Анан баягы караңгычылык кылып айылдан чыккысы келбей, тияка жана апандууну менен эметпей, кайра айылга кетип калып атпайбы. Анан муну албетте көбү бирөө тарбия берет экен, үйрөтөт экен, тигинтет экен, андайлар да бар. Мунун көчүнүн жаратылышы ушундай өзүнөн чыккан бул табигый нерсе да. Тубаса саяпкерлиги ошо малга өтө жакын, өзүнүн чыйрактыгынан ар жагында бир касиети бар адам болгондо. Эч ким үйрөткөн эмес, өзү аракет кылып атып ошондой даражага жетти да бул иш. Анан Токтомур аке дагы айтсаңыз, ушул Эргал акени тарткан балдар эми чоңоюп калыптыр. Неберелери барбы учурда атка кызыккан? Мына баары тең бул Алматага барып губернатордун атын чаап жүрдү. Бу да саяпкер. Бул ошол Марадон жанында жүрдү. Бу да саяпкер өкөтөң ат чаап азыр. Бирок акча деген жаман болот экен атаң мына сурайындыгы. Акча бузуп атат булардычы. Мына ачык айтайын мынакей. Себеби өкөтөң саяпкер, өкөтөң аттарды чаап эриктен кийин деле. Эрик бошобой калганда деле ал өзүнчө бир аттанып кеткенде булар да бир атты алып алып да бир жагына барып чаап, тиягы да биринчи келди, биягы да биринчи келди деп эле. Ошо менен экөө ошо эриктен тарбия алып, канында бар өстөрү да аракет кылып, ошо менен жүрүп атып анан өкөтөң ат чаап саяпкер. Улакта тартышты, саяпкер. Ушундай жаратылыштар ушундай булардын. Анан жанагы акча деген Кудайдын көчтү касартып ийет турбайбы? Булар баккысы келбей калды да, убара болгусу келбей калды, жалкоо тартып калышты буларчы. Эргалы ырматылык өзү болгондо дагы эле могу жерде айгырлар турмакта. Булар дуктатмак эмес дагы чаап турмак, шакыратып эле чаап турмак. Булар жалкоо тартып, уйдан көп акча түшөт экен да. Уйдун сүтүн сатышып эле ошо акчаны санай бербай эле эстери болуп атышат булар. Эртең менен бир салайт, кечинде салайт, ошо менен жүрүп калышты. Атка көп кызыкпай калышты, чынын айтыш керек, бирок көстөрү турат. Ар жер өстөрү саяпкер өстөрү негизичи. Бирок бу өнөр жатышпайт, бу баары бир кандай ойноп аткан саясий өнөргө булар кайта жакын арада. Билбейм кандай болот, эми балдардан дагы чыгабы, балдар бар да, неберелер бар, эриктин неберелери бар, эми алардан дагы өлүп кайрылып калса чыгып калышы мүмкүн да. Кудай билет, эми аны айта албайбыз. Жакшы, рахмат. Айтып атпайсызбы жанагы мынча төбөттүү депчи. Бир жылкысында казактар өздөрү сатып алышты. Атамдын досу бар болчу, Сагымжан деген. Ургач төөүн сатып алды, анан кайра эле ошону утуп алдык. Анан эртең менен чыгып атсак, эме деп атпайбы? Кызы чуркап келди ошо досунун. Эшек тууп койду депчи. Атам төлгө боло, ай, сон болду бүгүн ат чыгат экен деп эле ырым берди тиги кызына. Анан ошо бойдон чабышка бардык. Анан баягы бүкүр жөндө чабылганын айтпасам, бүкүр менен кармашкан.
бүкір ат келді деп ошо дегерескен ал астына ат салбаган ат экен негизи. Бүлүк ат. Ал бүкүрдүн мүчөсүн көрсөңүз эми башы коюп коростукундай болуп. Анан эмеси кашкасы дагы бир момун кашка да бир ада бир касиеттүү ат да жаралган. Кап-кара, аябай сулуу ат да. Эми ал бирок жайдак чапканга болбойт ал атты. Өтө эле бүкүр экен. Анан мындайынан эме тартып кой туруп өзүнчө көмөлдүрүп. Жазы көмөлдүрүп тартып кой туруп анан кийин ээрчин чапты бала. Бети чаар бала экен кичирээк. Өзү негизи ошо күнү ат чарчап калган экен, негизи бияктан көп чабылып кеткен да, арыктап уже начарыраак чыккан ошо күнү. Кой бергенде эле баягы Диганын караты жыгылып калды, а дагы экинчи келчү эмес беле Марадонун артынан. Ал кетти бирок жанагы астыга, баласы жок эле кетти. Бизде огонь жасап кетти. Аны деле кууган жокпуз. Ошондо бүкүр ат астыма жеткирбей эле жүрүп отурду. Жете албай койдум такыр. Улам камчыны булгулап чапкам, ордуна эле жете албай койдум. Өзү ат чарчап калыптыр. Ошондо анан кийин баягы Актөөнү уткан жерде да биринчи. Эңкейип туруп анан бир 500 метрдей типтик өйдө көтөрүлөсүң да. Ал да могу биздин дөңдөйдө. Ошол жерден эми ал аттын духун карабайсың, артта эле бараткан, жетпей эле бараткан. Базагалда ошол жерден эле бир топ эле бир 10 метрдей узап чыктым. Секирип келди бак өрдө. Алёшка досу мас экен, чаап чыгып эле дискинден албады, жетелейин. Ордуна эле токтоду. Аны жетелеп чыгып кетишти. Тик бүкүр келип калбады. Ал желип келип калды, экөө тең желип эле ошондо бүкүрдүн башы мен могу бутума келген да. Экөө желип киришти. Анан спорный башталды. Казактар ызычуу бер жагы менен ар жагы. Анан кийин намыстанышты да. Ошо бойдон бер жакта казактар ошо атам достор айтты, эми төөнү көп эле утпадым мен. Бер бияк ызычуу болот деп. Казактар өздөрүнчө эки жак болуп мушташат. 30 бийин арасынан анан тандап алды, анан тандап ошону Абас байкеге берген. Манакей рахмат сага, директор болчу Абас байке. Сен эчтеке деген жоксуң, чыккан жоксуң, Абас байкеге берди. Анан ал дагы бир чабышы бирде өтөгөн деп которулду. Өз жерде Кекен байкенин айылынын ар жагын. Анан аябай эле алыс кайдалыптыр азыр ойлосом. Чуатмага чабылды ошо. Асфальт жолдон өтүп барып ылдый каналды эми барганда эми азыр ойлоп көрсөңүз түп барып эле көпөрөдөн өтүп туруп эле каналдан кайра эле мындай да. Ошондо отуруп почти кең булунга бардык. Азыр толук эстелбейм, бир алыс эле аябай. Ошондо көлчүк эми курук болсо кандай сонун уруп отурдук. Ошондо Өкүл атамдын аты именно ошо өтөгөн деген жазууга келгенде өлдү. Бул фронттан казыр кылесиз келет. Мен астымда болчу, жанында кашкат бар атат. Темке байкенин кашкаты. Астында тиги көгөт аябай табында экен да, ошону бирок артынан кууп эле ошо үзө чаап койду. Аягында ошондо таш жолдон өтүп эле жанагы эмени койбоду, айкелин койбоду, эстелигин эмен өтөгөн деп. Ошол жерден жыгылды. Атам байкуш эмесинде элдин астында турган экен, тумагын минтип атат, кой бер деп. Ошол жерден кой бергенде чалдар туруп алыптыр. Кызуу жагандай урулганда тигини аркы чал колап атпай жанаганда скоростьмен барыптырчы. Көчүгү байкуш Марадон көтөрүлүп барып, эме жанагынча километр чуркап барып. Ошондон бир чоң бей уттук. Кийин сойгондо ошол таман чыкты ошо. Нуке дагы эң көп Марадонун сени чапкан турбайсыңбы? Ошо Эргал акенин суутуу ыкмасы биздин жаш саяпкерлерге кичине да болсо жардам тийип калар. Азыркы заманбап суутуу менен ошол убактагы суутуу кичине аралашса жакшы болобу деген ниетте сурайынчы ушу. Эми атам Суутуу ыкмасы. Бул суутканда ал убакта кочкор бакчы мен эсимде. Кана мындай эле шит тосуп калат жемге. Акшат жайында башын салып жей берет, барат суу ичет, кечке жатат. Бутуна да жем түшүп калбайт. Анан бир маал оолуп ары чуркайт, бери чуркайт, сузоону кубалайт, ар жагы кайнап аткан го. Анан болду, ошентип эле бирок тындырбай мине берчи атам. Мине берчи, иши жайында кайра чучугун толтуруп койчу да. Анан кийин кышында биз школго сарайдан атты ошо улам алмак салмак берип турчу да.
Болды ана школдан жөн келбейсиң, полный ход келесиң. Улакка да барат, аяктан дагы ачып койчу экен да азыр ойлосом. Анан тамагын да ошончо берген. Анан черезден суутчу да ал убакта. Эми ошол килейген үзүктү жаап алып, черезден кой берип суутуп, алыска суутат. Ат аягында байкуш тажап калчу. Эми ошол суутууну да көтөрүп кеткен аттагы мотор укмуш да. Азыркы аттар антип көтөрө албайт да. Азыркы сууту башка, азыркыдай суутканды билбейм, ал учуп эле кетмек го. Эч сарай көрбөсө. Бирок ошондо дагы атам эбин таап, жылуулап, бүт бар эбин тапканда üşүткөн жок ошол условияда дагы. Такасын дагы үскөн жок. Байкуш ийбермек көргөн жок ошол убакта мисалы. Куртуп түшкөн жок. Карабайсызбы? Тери алуу боюнча тери алчу беле, чоң тери алчу беле. Аябай Черезден суутканда тери алып берчү беле. Черезден суутканда тери алат, анан чабылып баштаганда уже ачылып калганда атамдын да көзү жечи, көп катуу кыйнабай суутуп, көп ачка кылбай, өзү мындай аттын эмесин карап турчу да. Жүнүн, кебетесин, курсагын, жемчөбүн баарын иреттеп турчу өзү. Атам мындайча айтканда баягы азыркы саяпкерлер кыйын деп айтчу, ошол өзүнүн убагында байкем айткандай кыйын эле саяпкер болгон, көзү жеткен да. Анан нука айтсаң, бул 17 жашына чейин чабылып турат. Андан кийинки тагдыр кандай болду? Эмне болуп өлдү? Картайып эле өлдүбү? Ал ошол бутунан битке сабыркап калгандан кийин бош эле кой берип койдук. Көп тайларды бул чоңойтуп өстүрдү. Тайларды кошкоз, баягы төлбөргөн эркек тайлар систем айгыр кошпойт да. Болду кечинде кара күгүн кирип калганда өзү жанагы таяк таянып алган кемпирлердей аксап алып тигиле дешти болуп түшүп келет. Келет, чабыкка түшүп келет. Бул кароолчулар бир-экөө айтты мага, эми атын атабай эле коеюн. Айдай эле койдук дебеди. Болду, ылдый барат эле болду. Кайрылаткен, безеткен караңгыда ким табат аны? Тайлар бүт артынан эчит. Анан таңамал карасаң, шашып-пушуп кетип бараткан болот, аксап алыпчы. Барат үстүнө барып жатат. Ал күнү кечке айдасаң да түшпөйт да. Ошентип байкуш жүрдү, анан кийин бир күнү байкем экөөбүз, Асап байкем экөөбүз өйдө ат бастырып барсак, чөтө кулагы шалпайып эле жакшы болбой калыптыр. 27-ге чыкты. Анан ошо белинде так бар экен да, ошо айгыр чиштеп койсо керек. Анан алып келдик, атама айтып кеттик сарайдан, могуну карап койгула деп. 4 күн жаткан жок дейт ат. Анан кийин жатыптыр, ошо бели кыпчылып калыптыр байкуштун. Ошо арты иштебейт, алды менен эле минтип эле турам дейт. Анан бардык сүйлөштүк, эмне кылабыз? Анан ары кеңеш сурат, бери кеңеш сурат, маны операция кылсаң ал байкушту эмне канжалат. Анан арыктайт, байкуш өзү кыйналат. Эмне кылдык, анан Тилек деген байкебиз чакырып анан кийин мустаттып өзүбүз коктуга кеттик ыйлаган боюнча. Анан тракторго салып алып келсек, мамам 2 акча ишеп дайындап коюптур. Анан бир жерден касып коюптур байкем, алтынчы байкем. Ошо өлүктүн түбүнө ошо үйдүн үстүнө анан көмдүк акча ишеп барып. Анан башын алып катыртып, ошо үйгө илип койсом коноктор келет. Аймолуңду ал эле дешет. Койду, анан алып койдум. Мындай эле азыр келген кишилер көрүп коет. Барбы азыр? Бар. Анда башында көрөлү. Асыл белмек. Да, достор, Марадонанын эстелиги үчүн катырылган башы. Ушунун эми багы сөөгүн денесин көмүп, өрүктүнө көмүп койгон турбайсыңар, анан башын катырган турбайсыңар. Жанагы мына сынап көрсөңөр болот, мына Марадонанын башына кийин кеч болсо дагы мен бир сылап калганга мүмкүнчүлүк болуп атат, тарыхый учур. Жаныбар. Ай жаныбар. Өзүнүн көзү баары. Бул ачык жээдат болуп, же торат болгонбу? Торат. Мынакей. Мынакей достор. Атактуу Марадонанын тирүү кезде байге алып жүргөндөгү Эргалы аке үстүндө отуруп түшкөн сүрөтү. Ал эми бул болсо азыр мына башын салыштырсаңыз да болот. Мен ушул аттын, тулпар аттын уюлу башкача болот деп укчум эле. Муну азыр көрүп атам, Марадонанын уюлу чыны менен башкача экен. Узундан келген уюл да. Көп атта бир эле уюл же мындай эле бир уюл болуп калат. Бул узундан уюл экен, байкасаңыздар. Ай жаныбар, кыргыздын багына жаралган, намысына жаралган тулпар экен. Анан уюлу узунураак да, бияка чейин башкача болот. Бул Марадонанын башын көрүп туруп,
бул аттын жаагы орусча айтканда ганаш деп коет го, алкымы кенен экени байкалып тур да. Бул эми аттын могу таноосу да аябай кенен болчу да. Азыр эми бул жасалгандагысы да өзү какпаш болчу. Аябай. Чертсең тең таңкылдап турат да. Аны бул жаагы болсо ары көстү чуңкур. Аны кол салсаң жөн эле свободно айланат. Анын дагы бир место бар да. Бир элде. Аябай кенен болчу. Мындай алкым көрө элекмин да. Азыркы аттардын алкымына бир муштуң батпайт көбү. Бир касиети алкымында экен. Анан таноосу чын эле азыр багы тартылып калды да, жасалган. Башатылды да. Сөктердин баары алынды, баары тең бөлүнүп, Эги мондай шалпайып баары турчу. тең алынып, аны кайра килеленген да. Элини шалпайып турчу эле. Ери шалпайып кетип турчу. Мына достор, бир мүмкүнчүлүктү айтайын. Биздин мына берүүбүздө өткөндө Кубатай акебиз сынчы, азыркы учурда Экенбаев Кубатай деген акебиз маек, сынчы катары маек бердик. Ал киши дагы күлүк аттын алдыңкы эди шалпайып турар деп бир айткан азыр эстеп атам. Демек, чын эле эди шалпайган атты күлүк десек болот экен. Дагы бир эмеси болчу. Кышында деле булаалап турчу, башынан. Булаалап. Анан дагы бир эмеси бар эле. Аттар жайында чымында булаалачу го, бул жайгыш эле булаалап турчу. Минсең минбесең бош турса деле башын булаалап ушинтип турар эле бул атты. Ушундай бир касиети бар эле дагы. Анан көп киши келет, көрөбүз деп келет. Ар кандай кишилер келет, анан 100 грамм ичет, майрамдашат. Сразу жактырчу эмес да сарайга кирип келгенде. Олду кулагын жапып эле, төбөчү эле качырып эле турчу. Такыр жактырчу. Ичип келген кишини сразу сезчү да, життанабы кандай. Ой касиети эмне деген мал бул я? Жактырчу эмес. Анан ат чабыштарга барганда дагы духу бөлөкчө болчу да, жанында ат оңой менен жолочу эмес. Теп чиштеп качырып турчу. Бул ошондо тукумуна караганда аңгыла текин болуп атат. Ай жаныбар, мына өмүрүбүздөн өткөн соң эл эмгектен эскерсин деп бекер айтпайт экен. Мына Токтонал аке, эми сиз дагы мынакей далай эске түшүп аткандыр. Сиздин ошо агаңыз менен болгон ийгиликтериңиз. Эми эл журтка мына маегибиздин соңунда бир калоо тилек айтып коюңуз. Эмне дейбиз? Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Элде тынччылык болсун. Эми ат жөнүндө, сайыпкерлер жөнүндө айтылып аткандан кийин ат чапкан балдарга ден соолук, аттары байгелүү болуп жүрсүн. Аржы кенен болуп аттар чуркай берсин, кубантай берсин ээсин. Аман болушсун, бар болушсун. Ошол. Рахмат. Мына достор, ушун менен биз кылымда бир жаралчу аргымак, тулпар, дулдул десек болот. Аты мыктысы дулдул дейт экен, демек бул Марадонага дулдул деген наам абдан ылайыктуу деп ойлойбуз. Ошол дулдулду бизге да буйрук болуп мынакей баш сөөгүн катырып коюп аябай жакшы жумуш кылыпсыңар. Бул деген сөз кыргыздын канына, каны менен бирге болгон жылкы сайыпкерлик өнөр. Бул биздин даңазарагыбыздын белгиси. Мынакей рахмат Асхат мынакей атаңыздардын арбагы бир оодарлуу алды, арбага колдоосун, өтө мыкты киши экен, төрт тараптуу көп кырлуу талант экен. Ошо бир таланттын негизгиси ушу сайыпкерлик. Кыргыздын бир туусун бийик көтөргөн мыкты сайыпкер акебиз болгон экен. Арбага ыраазы болсун, ушу сиздерге да ийгилик болсун. Мындан ары да ушу короңуздарда кайра аргымак дулдул кайтып келсин деп тилектешпиз. Рахмат. Сиздердин колуңуздар бошобой калса, тирилик менен бирок уулуңуздар сөзсүз түрдө чыгат. Анткени бул өнөр тынч жатпайт, бир атып чыгат. Вулкандай ошондой ак канаттан суагат болуп, сиздердин короңуздардан кайра бир тулпардын кишенегени, тулпардын туйлаганын көрөлү. Рахмат. Рахмат.